катындын тилине кирип, кимдир бирөөлөрдүн сөзүнө кирип, бир туугандарыбызды капа кылып албайлы. Анткени бир туугандар ошол өтүп кеткен ата-энелерибизден бизге мурас, бизге аманат. Бир туугандарыбыз бизге аманат туугандар. Бизге мурас ата-энелерибизден. Аларды этият кылайлы, аларды сактайлы, көңүлүн көтөрөйлү. Анча-мынча эркелесе, анча-мынча бизге бир нерселерди сүйлөсө, көтөрүп коёйлу, чыдап коёйлу. Балдардын ортосуна түшүп, катындардын ортосуна түшүп, бир туугандарыбызды көңүлүн оорутуп койбойлу. Дуа кылайлык я Раббал аламин. Бардыктарыбызды ушундай эрезеге жеткизип, камыл инсан кылып тарбиялап, өтүп кеткен ата-энелерибизди я Раб өзүң рахмат кылгын. Я Раб тирүүлөрүнүн өмүрлөрүнү узак кылгын. Дагы көп жылдар биздин акыбызда дуа кылып жүрүштүгүн Аллахым өзүң насип кылгын. Аллахым бир туугандарыбызды дагы өмүрлөрүнү узак кылгын. Аллах субханаху ва таала көп жылдар ошолордун жамалын көрүп, дидарын көрүп, кубанып, сүйүнүп, ошолор менен бирге бактылуу турмуш кечириштикти насип кылгын. Өтүп кеткен бир туугандарыбызды Аллахым өзүң рахматыңа алгын. Аллах субханаху ва таала бардык момун мусулмандарды, айрыкча бир туугандардын жүрөктөрүнө бири-бирлерине мээримдүү, махабаттуу, үлпөттүү кылгын. Аллахым жек көрүштөн, бири-бирлерине хикет, хасад, көрө албастык, капачылык сактап жүрүштүктөн Кудайым Таала өзүң сактагын. Аллах субханаху ва таала элибизди, журтубузду түрлүү баладан, афаттан, ар түрлүү жамандыктардан өзүң сактагын. Ва саллаллаху аля хайру халқихи Мухаммад ва алихи ва асхабихи ажмаин би рахматика я архамар рахим.